Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Эмнелерди эске алуу керек? Тышкы иштер министрлиги Россиядагы кыргызстандыктарды өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу үчүн убагында компетенттүү органдарга кайрылууга чакырат. Россия мигранттарга көзөмөлдү күчөткөнүн Тышкы иштер министрлиги билдирди. 8 августта мигранттарды өлкөдөн чыгаруу тартибине жаңы укуктук режим киргизүү боюнча мыйзамга кол коюлган. Ал Россияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктерге карата колдонулат. Тышкы иштер министрлиги Россиядагы кыргызстандыктарды өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу үчүн убагында компетенттүү органдарга кайрылууга чакырат. Эгерде мигрантты өлкөдөн чыгаруу режими колдонулса, ал көзөмөлдөнө турчу адам катары тиешелүү реестрге киргизилет. Ал Россиянын ички иштер органдарына жүргөн жери, өлкөдөн өз убагында жана өз алдынча чыгып кетишине жолтоо болгон жагдайлар жөнүндө маалымдоого милдеттүү болот. Андан сырткары чет өлкөлүк РФ ички иштер министрлигинин аймактык органынын уруксаты жок жашаган жерин өзгөрткөнү тууралуу кабарлап, өлкөдөн кете турчу убактысы, орду жана маршруту жөнүндө маалымат берүүгө милдеттүү. Булак Спутник эжи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Маданият деген 0. Жаңы жасалган отургучту сындырып кеткен видео тарады. Сустарма колдонуучу Улкан Кожоева видео жарыялап, отургучту сындырып кетишкенин айтып чыкты. Аябай жүрөгүм ооруду. Бул кабыл алына элек жол. Бизге темирден эле отургуч жасабаса, мындайлар түтпөй калды. Маданият деген жок, дейди ал. Калды да эми ушул өзүбүз үчүн го, эл үчүн жасалган. Аяш деген жок. Элден топтолгон акчаны өгөй угулум бербей койду, дейт Талайгүл Токтоналиева. Супер KG порталына Бишкек шаарынын тургуну Талайгүл Токтоналиева кайрылды. Ал 9 жаштагы жалгыз кызынын өмүрүн тилеп отурганын айтат. Кызымдын диагнозун 2022 жылы билдик. Апластикалык анемия оорусу экен. Мурду канаганда 1 саатка чейин токтобой калат. Бул учурда айла жок, ооруканага алып барууга туура келет. Дайыма көзөмөлдүү болушу керек. Ушунун аркасынан эле үйдөн чыкпай жүрөм, дейт Токтоналиева. Айтымында ооруп жаткан кызынын операциясына делип, элден чогулган акчаны өгөй уулу бербей, үйдөн да чыгарып салган. Видеонун толугу менен порталдын YouTube каналынан көрүңүз. Булак Супер KG. Ысык көлдө жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык 29 август күнү саат 16:14-тө өлкө аймагында учогунда күчү 2,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу УКМден билдиришти. Жер титирөө Ысык көл облустунун Жети Өгүз районунун Тамга айылында 2,5 балга, Тамга айылынан 13 чакырым түштүгүндө, Кажы Сай айылынан 30 чакырым түштүк чыгышта сезилген. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Кыз ушундай жаркылдаган, ачык айрым, жакшынакай эле ойногон кыз болчу. Азыр кыз даже жалгыз кала албайт. Адамдарга аралаша албайт. Кадимки калчылдап, титиреп бала вообще. Ыдык көргөн 9 жашар кыздын жакындары кызыбыз психикалык жактан оорукчан болуп калды. 28 августта Чүй облустук сотунда 9 жаштагы кызга ыдык көрсөтүүгө айыпталып, 8 жылга соттолгон жарандын апелляциялык арызы каралды. Сот жабык эшик артында өттү. Кийинки жараян 5 сентябрга белгиленди. Сокулук районунда 9 жашар өспүрүм кызга ыдык көрсөтүүгө шектелип, 40 жаштагы кошунасы кармалган. Аны апрель айында Сокулук райондук соту
ыплас аракеттери менен күнөөлүү деп таап 8 жылга эркинен ажыраткан. Айыпталуучу тарап соттун өкүмүнө макул болбой жогорку инстанцияга кайрылган. Супер KG порталы жараянга келген тараптардан окуянын чоо жайын сурап көрдү. Жабырлануучу тараптын айтымына караганда, окуя 12 апрелде болгон. Анда кошунасы 9 жаштагы кызды акча берем деп чакырып, ыплас аракеттерди жасаган. Ал эми айыпталуучу тараптын жакындары ыдык көргөн кыздын жакындары берген көрсөтмө жалган экенин тастыктаган, видео бардыгын жана кыздын атасы акча сураганын билдиришти. Ал окуя кошунасынын видео байкоосуна түшүп калыптыр. Кыздын жакындары гараждан качып чыгыптыр деп айтып жатышат. Бирок ал жерде качып чыккан киши жок. Окуя 3:30 болуптур. Апасы саат 7-де милицияга кабар бериптир. 3 саат эмне кылды? Кыздын атасы бизден 600 000 сом акча сурады. Эгер ушул сумманы берсеңер чечилет деп дейт айыпталуучунун бир тууган агасы. Ыдык көргөн кыздын тайекеси тескерисинче айыпталуучунун жакындары акча сунуштаганын айтты. Эки жеңес келип, биз баары бир сотко милицияга акча беребиз. Ал акчаны силерге берели деген. Бизге азыр 600 000 сом эмес, 1 000 000 сом алып келсе дагы кабыл ала албайбыз. Биз эч кандай акча сураган эмеспиз, деди ал. Ошондой эле өспүрүмдүн жакындары учурда анын абалы оор экенин белгилешти. Жаркылдап ойноп жүргөн кыз болчу. Азыр ал адамдарга аралаша албайт. Психикалык жактан оорукчан болуп калды, дейт кыздын да эжеси. Булак Супер KG. Орусияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлөт. Орус өкмөтү 2025 жылдан тарта көзөмөлгө алынган адамдардын өз тилин киргизүүнү пландап жатат. Андан өтө же жокко чыгарылган миграциялык документтери бар эмгек мигранттары ошондой эле административдик көзөмөлдөрдү жасап, депортацияланууга кириш болгондор тууралуу маалыматтар каттылар. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Басылма билгилей, реестрдин чечилген нормативдик документтер азырынча жок. Ошол эле учурда өкмөт реестрге киргизилүүчү маалыматтардын көлөмүн азайтуу максатында мыйзам кызылгандарган айыл мигранттарга мунакыз берүү мүмкүнчүлүгүн алып. Миграция саясаты боюнча өкмөттүк комиссиянын маалыматы боюнча учурда Орусияда документтеринин мөөнөтү өтүп кеткен же укук бузган 630 000 мигрант бар. Ранхилстин изилдөөсүнө ылайык Орусияга эмгек мигранттарынын агымы дагы эле коронавирустук пандемияга чейинки деңгээлдеги калыбына келе элек. Өткөн жылы мыйзам менен көйгөйлөрү жок эмгек мигранттарынын саны 3,5 миллионго жакын адамды түздү. Бул 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 1 миллионго аз. Ички иштер министрлиги 2024 жылдын башынан бери Орусиядан 65 000ден ашык чет өлкөлүк жаранды чыгарып, 120 000 мигрантка өлкөгө кирүүгө тыюу салган. Булак Супер KG.